Көптөр электрондук каражаттарды үй тапшырмасын аткарыш үчүн, изилдөө жүргүзүш үчүн, достору менен баарлашыш үчүн, көңүл ачыш үчүн колдонушат. Бирок сак болбосоң, телефонуңа байланып калышың мүмкүн. Жаныңда телефонуң жок болуп калса, өзүң да түгүл бир кызыктай сезе башташың ыктымал. Ушунун айынан жумушуңан, досторуңан, өмүрүңөн айрылып калышың мүмкүн. Телефонуңа байланып калган жоксуңбу? Кепте эмне маанилүүрөөк экенин баамдашыбыз керектиги айтылат. Ошондуктан мындай деп ойлонуп көр. Телефон колдонбой калсам, тынчсызданып кыжырданбаймынбы? Ошондо эле кечке тиктеп отура бербейминби? Каттарды окуйм деп атып, түнкү уйкудан калган жокмунбу? Үйдөгүлөрдү унутуп калып аткан жокмунбу? Алар кандай ойдо? Ушул суроолордун айрымдарына же баарына ооба деп жооп берсең, багынба. Али кеч эмес. Баарын оңдосо болот. Мисалы, чек коюп кой. Анан ошого карман. Машина айдап баратканыңда телефонуңду колуң жетпеген, көрүнбөгөн жерге коюп кой. Үйдөгүлөрүң менен тамак ичип атканда телефонду албайбыз деп сүйлөшүп алгыла. Чыдабай кетип биринчи алгандар идиш жуусун. Жок дегенде бир күн кечкисин телефон колдонбо. Аны уктап аткан бөлмөңө койбо. Ошондо тынчуктайсың. Мектепте жалгыз болгонго караганда экөө болгон жакшы экени айтылат. Үйдөгүлөрүңөн же ишенген досуңан эмнелерди өзгөртсөң болот деп жардам сура. Биринчи корундуктар 9:25-те өзүбүздү баардык жагынан тыйышыбыз керектиги жазылган. Интернет курчап алган дүйнөнүн сени башкарып алышына жол бербе. Электрондук каражатыңан өргүп алып тур. Ошондо жашооң кызыктуу болот.